Bizler razı olayım. Sağlam sizleri tutuyorum. Оштун эли, кемеңгер, меймандос, достукка бекем калк. Какие у вас планы? Планы пока дома. Qanday себептер бар? Мен өз калоом менен кеттим, өз калоом менен. Дээрлик 150%га аткардык буюрса, эми аткарылбаган бир топ жумуштар калды, бир аз кичке жумуштар калды. Аны мынакей Жанарбек Кубаныч менен бирдикте Акаев менен мен бывший коллегам жогорку чогуу иштегенбиз, абдан иш билги, грамотный, образованный, честный жигит. Ошо жигит менен чогуу иштейсиңер. Могу башталган жумуштардын баары толук бойдон жасаш керек. Анткени жасабасак болбойт. Шаар сиздер мен өткөндө айтпадым белем. Шаар өзүңөргө калат деп айткам. Туурабы? Мынакей ошонун айтканы өзүнө дал келди сөзчү. То есть азыр бизде мына сомой калбай сиз катуура иштеп бериңиз, бактар боюнча, көчөттөр боюнча кең сай ошо бойдон калып кетти. Гүлдөр тигиш керек, бактар тигиш керек. Дене сай жаңы конушу турат. Муакта Юго-Востокто парк турат, Этиякта парк турат. Абдан жумуштар көп. Абдан жумуштар. Бир жыл 2 ай иштедим. Анча-мынча өйдө төмөн ушул иш жүзүндө сиздерди капа кылып, анча-мынча урушуп тилдеп койсом мен кечирим сураймын. Жумуш деген жумуш экен. Мен изначально сиздерге айткан болчумун. По работе я вас буду ругать депчи. А так в жизни я очень простой человек. Келгиле Кудай кааласа мен эшигим силер үчүн, урматтуу коллегалар, ар дайым ачык. Мен сиздерди күтөм. Кудай кааласа Жалал-Абадта, Манас шаарында сиздердин бир тууганыңыздар бар. Мен Кудай кааласа анда урматтуу коллегалар дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кайсы жерде болсо да жүзүңөр жарык болсун. Уртуңардан эч качан күлкү кетпесин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Шаар үчүн иштегиле, жигиттер, шаар үчүн. Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды второстепенный болуш керек. Кудай кааласа мына шаарды кооздоп, оңдоп койсок, мына карачы, эмне деген имарат болуп калды. Могу карачы, кругом мынакей гранит таштар, желегибизди кара, аянтты карагыла кандай кубуз болуп калды. Кудай кааласа ушулар бардыгы жеке менин ийгилигим эмес, бул силердин ийгилигиңер. Анда эмесе чоң рахмат. En birinchi vaziyat kesvolqanda ishimizda yurib bo'lib osmonimiz ochiq bo'ladi, eng narsa yerimizda ochiq bo'ladi. Narsalarni anda o'zlariga qo'yish Жақсылықтарға келгізеді, атылыстарға. Жақсылықтарға, açılışlarda жолго булсам деп Sizga da o'tgan savol. Lazım sizlarga. Ancha-muncha uruşup tildep koysam kechirtirmaydi, ma'qulmi? Xudo xolasa, Xudo xolasa yaxshiliklar yashaydi. Razımın balla. Rahmat. Orta yapsa. Rahmat yıktı. Razımın. İyileşeynemi. İnşallah жақсы болады. Урматтуу президентибиз, биздин мэрибиз кайтарып бериңиздер. Себеби дегенде ошубузда мынчалык өнүгүү болгон эмес, алдыга жылган эмес. Өтө жакшы иштеген. Эмне үчүн аны кетирдиңиз? Бизге өзүбүздүн мэрибизди кайтарып бериңиз. Жеңишбек Шарматовичтин башталган жакшы ири долбоорлорун, шаардыктарга ыңгайлуу болуп турган бардык долбоорлорун улантабыз.
колубуздан келишинче улантабыз албетте. Анан эми кечээ мен президент Садыр Нуркожоевич менен ушул Ош шаары боюнча, Ош шаарынын өнүктүрүү боюнча абдан кенен сүйлөштүм. Ал киши дагы айтты, ушул ишкерлерге болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек деди. Экинчиден ушу таза иште жалпы мэрия, мэр катары мен мындай жанагындай ар кандай уурлуктан алыс болуп таза иштегенге мындай тапшырма койду. Ошондуктан биз иштейбиз, эми ишенимди актайбыз. Биринчи кезекте ушул шаардыктарга болушунча бир мындай ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Анан эми дагы бир канча долбоорлорубуз болот. Муну эми эртең шаардык кеңеш менен сүйлөшөбүз. Башка план,